Tangkı efir. Tangkı efir. Tangkı efir. Bir kişi, men жақсы улата, екі кişi girdi. Men жақсы улатабы. Hazır болсо кайра таңкы эфирлерге өтөлү. Так, азыр кечке эмете бербейли. Бияктан ким сураса дагы суроо жооп деле болот. Азыр бош Малик Тайгожоев, салам алейкум. Малик, кандайсың? Дагы поделиться кылып койсоңуздар, бул абдан жакшы нерсе болот эле. Көбүрөөк кишилер кирет эле, көбүрөөк кишилер көрөт эле. Эми азыркы менин таңкы эфирим темасы бул мындай. Кече мен өзүм баракчама жаздым. Эми кандай болбосо дагы 23 округтан өткөн талапкерлер, 3 талапкер өттү. Бул Марлен, Эльвира, анан Үмбөталы, Кыдыралиев. Ошол үчөөнүн баарына ийгилик каалайм. Эми Марага жеттиңер. Марага жеткенден кийин ошол жерде Кыргызстан үчүн, кыргыз элим үчүн ошол жакта иштеп бергиле деген жакшы ниет менен, жакшы каалоолор менен силерге. Эми азыр бир айтып кое турган нерсе, кече мен ошол эле баракчама жаздым. Биякта эл менен жүргөндө, шайлоочулардын менен жүргөндө, шайлоочулардын баарына жакшы эле айтып аттым. Урматтуу шайлоочуларым, мен эми силерге акча сунуштай албайм, мен садик школ салып бере албайм. Анткени биздин президентибиз да айтты, садик школ бул деген мамлекеттин иши. Ошон үчүн мамлекет бул ишти жасайт деп. Ошондо бирок шайлоочулар менен кезип атканда ошондо айткам, өтсөм да өтпөсөм дагы мен өзүм мыйзамды түшүнгөн адам болгондон кийин, тажрыйбам да, билимим да юридикалык болгондон кийин, мен ушу өзүм бүт мыйзамдарды иликтөөгө алам, болгон тияктан чыккан мыйзамдардын баарын иликтейм деген жакшы бир эмелер менен чыккам, ойлор менен. Эми азыр өтпөсөм дагы, бирок мен аны калтырган жокмун. Мен баары иликтөөлөрдү кылып атамын. Иликтөөлөрдү кылып атам, кыла берем. Ошон үчүн кээ иликтөөлөрүмдү окуп көрсөңүз болот. Бирок каякта деген мага эми кечирип коюңуздар, мындай сүйлөгөндө кыргызча эле сүйлөй алам, бирок өзүмдүн оюмду, өзүмдүн немелеримди орусчага. Эми орусча окуп бүткөндөн кийин, кандидаттык диссертациямды да орусча бүткөндөн кийин кичине орусча жеңилирээк болуп атат мага жазыш. Ошон үчүн мен ошол жерде мыйзамдарды иликтеп атам. Ошол мыйзамдарды мен деген иликтеген мыйзамдарымды толугу менен бияка Facebook баракчама чыгарам. Ошо Facebook баракчама чыгарып туруп, ошол жерде юридикалык түшүндүрмөлөрдү берип турам, юридикалык өзүмдүн эксперттик мненияларымды берип турам да, ойлорумду, эксперттик ойлорумду берип турам. Эми кече деген мен эме жөнүндө жазып кеттим. Бизде прокуратуранын кандай абдан тоскоолдук кылып атканы, ошол жөнүндө мен кече жакшы эмеледим. Прокуратура деле тоскоолдук кылган жок, бирок мыйзамда ошондо жазылып калыптыр. Эми кыскача түшүндүрүп берме болсо, түшүндүрүп берсем, бул кыскача мындай да. Бизде негизи тергөө соттору деген биз институт кабыл алганбыз. Кыргызстан боюнча тергөө соттору деп. Ошо тергөө сотторуна өзүлөрүнө эмелер, мындай өзүнүн
обязанностьтен функцияларын берген да, ошонун тергөөнү кандай туура жүрүп атабы, туура эмес жүрүп атабы, анан ошол жерде уруксат барбы, ошону жасаганга уруксат барбы деген көп мындай функцияларды берген. Бирок ошол функцияларды Светлана, я извиняюсь, что я сейчас на кыргызском говорю, я разъясняю ту фабулу, которую я написал уже на русском языке, я ее просто перевожу на кыргызский язык. Поэтому, Светлана, то, что я сейчас говорю, вы можете ознакомиться с моим экспертным мнением в части о том, что прокуратура как бы на сегодняшний день выполняет 3 функции. Поэтому, пожалуйста, там прочитайте. Ошондуктан эмне себептен мен эми прокуратураны жамандагым да келбейт, төргөчүлөрдү жамандагым келбейт, бирок мыйзам ушундай жазылып калган. Эми кандай жазылып калган? Бул мыйзам өтө мындай туура эмес жазылып калган деп мен эсептейм, анткени деген бүгүн көп тоскоолдуктарды ошол мыйзам жаратып атат. Эмне себептен? Бизде деген мындайча айтканда орусча айтканда состязательных сторон жок. Состязательных сторон жок болгондо бүгүн пример мындай эле кыргызча эле мындайынан эле түшүндүрүп берейин. Бирөө кармалып калды. Кармалып калганда бир кылмыш жасап аткан иштеринен кармалып калдык. Кармалып калгандан кийин ошол жерден тергөөчү бүт өзүнүн ыкмаларын кылат да. Ошол өзүлөрүнүн ыкмаларын жасап, баарын иштерин жасап аткандан кийин ошону кармаган туруп ЕРПП деп коет. Единая регистрация преступлений и происшествий деген нерсе болот да. Ошол эмелерди кылмышты жасаганда ЕРПП каттаганда ошондо кайра эле тергөөчү прокурорго чуркап барат. Прокурор уруксат бересиңби же бербейсиңби? Мен бул ишти козгоп атам деп туруп козгогонго уруксат алат. Бул бир. Анан прокурор мунга уруксат берет. Ал уруксаттан кийин тергөө амалдары жүрөт, тергөө амалдарын жүргүзөт. Анан кийин алып туруп, анан тергөөчү алып туруп, кайра прокурор кайта барат. Мен муну деген актайын десем, прокурор эмнеге актайсың дейт. Же мен муну деген уже бүттүм ишти, давай мен сотко жөндөтөйүн десе, анан ошондо прокурор айтат, мейли деп туруп кол коет, прокурор же зам прокурор. Райондуку, кимдики болбосун, ошолор кол коет. Кол койдон, Канат, как дела, Канатбек? Канатбек, спасибо тебе, ты в прошлый раз очень правильное мне замечание сделал, уважуха тебе. Анан кийин ошол жактан прокурор алып туруп кол коет, давайте сотко айдагыла деп. Иштин негизи прокурор да, зам прокурор да иштин негизи толугу менен окубайт. Жөн эле тергөөчү алып келип, мунун күнөөсү далилденген күнөөсү болсо, ошонго деген мындай уруксат бергиле, мен сотко айдайын десем, прокурорун олтуруп алып ошол ишти изилдебейт. Хотя изилдеш керек да, изилдебейт. Анан кийин көп бизде мындай көп адам түшүнбөйт да, карапайым эл деле түшүнбөйт юридикалык эмести. Ошол жакта прокурор туура эмес жазып атат, тергөөчү туура эмес жазып атат деп тергөө сотуна жазса, тергөөнүн жөнөмөлдөй турган сотко жазса болот эле. Бирок аны көбү билбейт. Ошол себептен прокурор алып туруп эле сотко тебет бул ишти. Сот ишке келет. Сот ишке келген соң, сот деген каралып туруп, уже мындайча айтканда күнөө коюлган, айыбы толугу менен коюлган, анан ошону менен олтуруп туруп карайт. Бирок соттук териштирүүдө бир мындай бир күнөө жасаганга аныкталган жери жок болсо эле, ошол жердеги эле прокурор, гособвинитель деп коет орусча, ошол эле прокурор туруп туруп, ошол жерден жок, бияктын күнөөсү далилденген, ошон үчүн мен момча жылга эркинден ажыраткыла деп туруп, ошондой сурайт да. Анан кийин чыгып туруп кайра бизге адвокаттарга айтат, эми кечирип кой, көрүп атасың го дейт. Биякта көрүп атабыз, могу жерде деген көп эмелер чыкпай атат, туура эмес чыгып атат, тергөөчү туура эмес иш кылыптыр, бирок туура түшүнгүлө, биз деген эми биякта прокурор менен же зам прокурор утверждение кылып берди. Раз ошондой утверждение кылып бергенден кийин биз ошону
биз ошону азыр кайта айта албайбыз, кечирип коюңуз деп кайра ошентет да. Туура анткени ошол эле прокурор алып туруп кол коет, күнөө туура коюлган, зам прокурор айыбы туура берилген деп туруп ошентип туруп бергенден кийин ошол эле прокуратурада иштеген прокурор гособвиненияда ал тигинин карамагында кол астында иштейт. Анын кантип өзүнүн руководствосуна каршы кетет. Ошондуктан ошондой көп нерселер. Анан кийин биз деген адвокаттарбы, юристтерби ошолор кайра ошол жактан кыйкырып чыгабыз, бул туура эмес, эмчүн деп туруп эметсек, кайра биз обжаловать этсек дагы баары прокурор өзүнүн эмесинде турат. Ошон үчүн мен өзүмдүн могу анализимде, эксперттик анализимде ошол жакта так жазып атам. Бүгүнкү күнү негизи прокуратура надзорду койгон, утвержденияны койгон, анан правильность применения койгон да. Ошолордун баарын мындай бир калпка келтириш керек да. Калпка келтирбесе ушундай башаламандык боло берет. Эми бул башаламандык мындайча айтканда, башаламандык сот процессинде башаламандык, анан кийин мындай состязательность деген атаандаш кыла албайбыз да, атаандашууларды кыла албайбыз. Эмне себептен дегенде биз анткени прокурор менен судья уже бүттү, бир болуп калып атат да, адвокат жалгыз калып калып атат. Мындай биздин бир адвокаттар алып келген дооматтарды, адвокаттар алып келген алиби деп коебуз, ушулардын баарын карабайт. Анткени деген уже тияктан уже прокурор менен зам прокурор муну иликтеп чыккан. Эми мен айткан себебим бияктан ушул мыйзамдарды толугу менен эксперттик мен эме кылдым, ошону баракчама жаздым, бирок орусчасын жаздым. Ошону деген азыркы келе турган депутаттар ошону бирөө көтөрсө жакшы болот эле да, ошол эмени. Анткени гособвиненияны ошо сотто олтурган прокурорду толугу менен могу райондук прокуратуранын эмелерин, обвиненияларын көзөм кол коюуну, ошол жерде утверждение, уруксат берүү, айыпты макулдашуу, ошонун негизлерди алып койсо, ошолорду алып койсо, эртеңки күнү прокурор барып ошол жерде сот отурумунда төргөчүдөн сурайт, төргөчү, могу жерде туура кылдыңбы же туура эмес кылдың деп. Анткени ошондо биз деген даана состязательность бар. Ошон үчүн могу жерден кээ бир түшүндүрмөлөрдү мындай эле кыргызчасынан эле мындай жалпак тил менен эле айтып берип атам. Ошондо көп иштер болгон, прокурорлорду утверждениядан алып салсак, УПКдан именно ошо бекитүүнү, анан кийин айыптуу туура коюлгандыгын, ошолордун баарын алып койсок, ошондо деген прокуратура элге иштейт эле да, ошо сот отурумунда уже ошондо деген төргөчүнү сурайт эле. Эмне себептен сен бул айыпты койдуң? Эмне себептен сен бул айып могу жерде доказательство кылган жоксуң деп туруп, ошондо азыр болсо биздин прокурорлор, ошо сот отурумунда отурган прокурорлор бул шаблонный система. Раз тияктан прокурор утверждать этти, бул келди, ошону менен биз ошол айыпты колдошубуз керек. Анткени биздин чоңдор ошол жакта кол коюп берди дейт. Ошондон ошондой ызы-чуулар болбоштуктан ошо азыркы келе жаткан депутаттар ошол жагын көтөрсөңөр, мен ошол жактан силерге өзүм деле жардам берет элем. Ошол бизде башаламандык кылбаш үчүн сот процесстери мындай ачык, айкын өтүш үчүн ошол жерде мындай бири-бири менен атаандашуу деген адвокат, прокурор атаандашып ушу күнөөнү далилдеп же күнөөнү далилдебестен ошондон жакшы нерсе болмок да. Анткени сот болсо ошонун баарын далилдерди карап туруп, анан ошондо чечим чыгарат эле. Ошондо момундай башаламандыктар кетет эле да. Эми могу жерде прокурор жазып коюптур, ошол жерде УПКга ошол норманы киргизип коюптур, утверждение, ошону алып салыш керек. Бүгүн прокурор болсо негизи мыйзамды көзөмөлдө туура колдонуп атабы же туура колдонбойт абы. Ал көзөмөлдү прокурор соттук процессте ошо гособвинитель ошол жактан деле карап койсо болот эле. Эми карапайым элге бул абдан жакшы нерсе болмок. Бирок мындай айтканда чоңдордун балдарына, тияк бияктардын балдарына ошолорго наоборот
прокуратура ошақтан на месте чече турган деген нерсе болсо, тогда уже аларга жакшы. Анткени прокуратура менен эле бүтүрүп коюшат иштерин, болду да. Ошондон мен мындайча кыскача мындай түшүндүрмө берип койдум силерге. Туура түшүнүңүздөр. Түшүндүрмөнү ошону карап, ошол кыргызча, орусчасынан жазгам, кыргызчасын түшүндүрмөсүн азыр айтып берип атам силерге. Анткени деген бул эмне себептен муну айтып аткан себебим, мына бизде деген бүгүнкү күнү ушу мыйзамдарыбыз толук кандуу туура эмес иштеп атса, толук кандуу иштебей атса, анан туура эмес иштеп атса, анан кийин төргөчүлөрдүн акыбалын көрүп атабыз. Төргө деген абдан нөлдө болуп турат мындайча айтканда. Ошонун баарын эметип атканда биз деген ушу смертный казньди киргизели деп атабыз да. Бул өтө туура эмес нерсе. Смертный казньди киргизиш үчүн мындай чоң реформалар жасаш керек. Ошол реформаны жасайт деп атканда жөн эле алып туруп эле бирөөнү алмаштырып коюш эмес. Реформаны ошо мыйзамдын реформасын жасаш керек. Ошол жерде мыйзамдар бизде көп. 30 жылдан бери эмне деген мыйзамдардын баарын кабыл алып салдык да. Ошолордун баарын кабыл алып салып, биринен бири жакшы, бул жакшыраак деп олтуралым. Бирок мындайча айтканда, ошол мыйзамдардын натыйжеси чыккан жок. Ошол мыйзамдарды ошо реформа деп атканым, мен айтып аткан, ошол мыйзамдардын баарын деген иликтеп туруп, ошол мыйзамдардын баарын бир калпка келтирип, анан ошол калпка келтирген мыйзамды төргөчүгө да ошолорду окутуп, прокурорлордун окутуп, соттордун мындай көз карандысын күчөтүп эметсе, ошондо гана мындай өлүм жазасын киргизсе болот. Азыр болсо өлүм жазасын киргизе тургандай момундай ызчуулар болгон өлүм жазасын киргизгени бул туура эмес. Эми капат берсеңер орусчасынан жооп берип коеюн. Уважаемые фейсбукчане, на моей странице я, когда встречался со своими избирателями, я всем всегда говорил, что, извините, я вам не могу построить школу, я не могу вам сделать дороги, там, я вам этого обещать не могу. Почему? Потому что это, как сказал наш президент, это задача государства. Но я со своими избирателями говорил, я пройду или не пройду, но я в любом случае буду заниматься ревизией законов. Не инвентаризация законов, а именно ревизией законов. Потому что у нас законов очень много, дублирующих законов очень много, но нерабочих законов очень много, неработающих законов, которые нужно привести в свое соответствие. Вот. Приводя в свое соответствие в части функциональных, процессуальных, прокурорских функций, то здесь я тоже прихожу к единому мнению, потому что мы на практике с этим часто сталкиваемся, и поэтому прошу зайти в мои соцсети, посмотреть в моих соцсетях мой законопроект, не мой законопроект, мое экспертное мнение, и посмотреть, как из этого можно выйти и какие можно сделать новшества. Поэтому я думаю, все-таки в этом Джоур Кеңеш, в новом составе Джоур Кеңеша найдутся все-таки те люди, которые будут понимать хотя бы букву закона. И я надеюсь, что вот эти погрешности в законодательстве они будут исправлять. Я готов помогать депутатам, чтобы эти новшества, эти несостыковки рассматривать и эти несостыковки убирать с нашего законодательства и все-таки заставить систему работать. Потому что надо заставить систему работать, систему правосудия, именно систему правосудия. Не систему надзора или еще, надо систему правосудия наладить. А систему правосудия может наладить только путем того, что надо провести ревизию законов, убрать дублирующие законы и все-таки те законы, которые уже приняты, их привести в соответствие, которое в дальнейшем будет помогать нашему государству. Поэтому я хотел вот это объяснить на кыргызском языке, постарался объяснить. Здесь заходите на мою страницу, на моей странице вы это все увидите. Я постарался дать свое экспертное заключение как практика, как адвоката практика, который более 24 лет уже, 24 года
судебной практики, а также являюсь исследователем политической социологии. Вот так вот. Помимо этого, я в части смертной казни уже тоже высказал свое экспертное мнение. Теперь я сейчас детально работаю над насилием, семейным насилием, насилием над детьми, над женщинами. Поэтому я на днях, сегодня я закончил, как раз сегодня я уже выставил на своей соцсети именно участие прокурора, чтобы гособвинение ушло из прямой зависимости районной прокуратуры, которую утверждает. Вот. И я сегодня это выставил, то я думаю, что я на сегодня-завтра, на днях я в любом случае закончу работу над семейным насилием, на упреждение семейного насилия, что надо делать, какие институты созданы. И это я все покажу. Урматтуу достор, мен деген азыр дагы бир изилдеп атам бир законопроекттер. Бул үй бүлөлүк зомбулук боюнча аял кишиге кандай зомбулуктар, балдарга кандай зомбулуктар, эмне себептен анан ошону ушу трагедия болгон чейин кандай бул зомбулуктарга мындай болбош үчүн чара көрүш керек, ошону толугу менен изилдеп атам. Буюрса жакшы изилдөөлөр болот. Ошон үчүн жогорку кеңеште эми кандай депутаттар өттү, жаманбы, жакшыбы, азыр баа бербейм. Бирок мен ойлойм, уже жогорку кеңештен табылар бир-эки депутат болсо дагы ошо мыйзамдарды ошондой бир иретке келтире турган бир-эки депутат табылат болуш керек. Ошол депутаттарга мен кайрылат элем. Ошол түшүнбөстөр, ошол туура эмес баары жакшы болот. Ассаламу алейкум.